Assalamu alaikum, урматтуу Багастыруу каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күнүңүздөр менен. Сиздер менен мен Бекболот Ыгыламов. Кыргызстанды түрө кыдырып Бак Даават компаниясы сиздер менен кеп кеңешин бөлүшүп келатат. Ыргалдуу багбанчылыкка өтүү, тамчылатып суугаруу жана жакшы жаңы технологияны колдонуу боюнча сиздер менен Бак Дааватта сүйлөшүп келатабыз. Достор, азыр биз Карлик бактын ичиндебиз. Азыр ушул көчөттөрдү көрөлү. Достор, мен кайсы бир фирманы мактайын деген оюм жок. Болгону ошол бак алманын ичиндеги Карлик көчөттөрдү жөн гана көрөлү. Кандай ыңгайланышып атат, кандай биздин жерге ылайыкташты. Билесиздер, өткөнкү жолу 3 жылдык көчөттөрдүн жалбырактарын таштабай кышка болгон адаптациясын көргөнбүз. Достор, азыр алдыбызда көрүнүп турган питомникте деп койсок болот. Бул жерде жалбырактарын таштаптыр. Былтыр билесиздер, пандемияга байланыштуу бул көчөттөр май-июнь айында тегилген болуш керек. Жалбырактарын тегиз эле таштаган. Достор, азыр көрүнүп турган бул М9дагы алма экен. Сорту Red Chief сортундагы алма экен. Бул жерде 5-6 алманын сорту бар. Red Chief, Gala, Early Geneva, Scarlet, Granny Smith, мына ушундай алмалар бар экен. Алмалар негизинен быйыл жакшы эле ноданы сүрө алыптыр. Мына көрүнүп турат. Жакшы эле ноданы сүрө алган. Алмалар негизинен алма бүчүрдү кармай баштаптыр. М9 билесиздер, толук карлик болуп эсептелет. Бул алмалар дээрлик бийик өспөйт деп айтабыз, бирок көрүп атабыз, кээ бир жерлерде өсүп кеткен жерлери бар. Сиздерге көрсөтөйүн. М9дагы алмалар. Мына көрүнүп турган бул алма бүчүрлөр. Мына ушулар быйыл алма ала турган бүчүрлөр экен быйыл. Көрүңүздөр, Challenger M9. Бул М9дагы катар экен. Алмалар дээрлик таза бойдон, тенес таза. Жалбырагын таштай алган. Бул алма бүчүрлөр. Алдыбыздагы Red Chief сорт экен. Катар Red Chief. Өскөнү былтыркы жылы мына ушул жерден кыркылган болсо, 1,5 метрден жогору өсүптүр. Кийинки катарга өтөлү. Бул менин бармагымдан жоон көчөттөр. Булар сортун билбейм, бадам сорт экен. Астына жазылбаптыр бул. Күзүндө муну бутап чыгышса керек. Мынакей. Бирок жалбырагын таштабаптыр булар. Мынакей. Бул катар бадам көчөттөр экен. Бул кийинки катардагы кочкул кара түстөгү көчөттөр. Булар Super Chief. Биз Крипсон деп айтып жүрбөйбүзбү? Ошонун 106 М106 тамырындагы көчөттөр экен. 46 ряд. Super Chief'те эмителине мынакей толук мөмөнү алып алган. Демек, бул тезирээк спур сорт болгон үчүн өтө тез мөмөгө кирет. Эгер суугураак 1000 метрден бийикте жашасаңыз, анда мен ушул сортту сунуштайт элем. Көчөт өтө таза экен мында. Өсүүсү дагы мындай, танасы дагы сулкун. Көрүнүшү өтө. Көрсөңүздөр өтө жакшы экен. Кийинки катарга өтөлү.
Keyingi қатар Гала сорты дейді. Бұл башта Гала екен. Етек жағы 106-да Суперчиф. Аяғы Суперчиф болып башталады екен. Бұл қатар бола тұрған болса Golden менен Rinders N9'да екен. Гала сорты менен Rinders сорты екен. Мына достар. Бұл қатарға кірдік. Бұл қатар слива. Қара өрік екен мұныкі. Қара өріктің ыңғайланышуысы өте жақсы екен. Білесіз, қара өрік өзі негізі барлық жерде өсе алады. Бойлары да өте сонын өсіп беріп тұр. 2 сезон өскен. Даже мұнанда мұныкі қысқа бұтақтарынан гүл бүчірлерді көруге болады. Кейінгі қатары Big Ben сортындағы шабдалы. Шабдалы да өте жақсы ыңғайланышқан. Бойы жалған айтпасам 2,5-3 метрге шейін келері да бар екен. Бұйыл мөмек алып бұйырса бұлар. Былтырғы жылы тігілген шабдалылар екен. Азыр гилас қатар қотыз. Гилас көчөттөр. Максимум 14-тегі бұл Корде екен. Бұл жерде Корде жана Регина сортындағы гиластар екен. Ушыларды көрелі. Денесі таза. Көріп тұрастар, бұл да гүл бүчір букет түрінде емес. Бұнда жалғыз-жалғыздан болады. Анткені бұлар білесті спур емес сорттары бұл есептеледі. Көрелі. Бұл қатар Арагра екен. Бұл қатары Арагра сортындағы гиластар. Бұл қатары Гала сортындағы, Бискей Гала, N9'дағы Гала сортындағы алма екен. Кейінгі қатар үш қатарды көрелі азыр. Challenger дейді. N9'дағы Challenger. Бұл жағы шабдалы екен. Бұна достар, Турциянын Атайолу Алматерим питомнигінің көчөттөрү. Мына ушул көчөттөр кандай ыңгайланышканын бир катар көрүп чыктык. Көпчүлүгү дээрлик мөмөк отурган. Кейбир суу ичпей калган жерлери уже күнгө танасы күйүп калган. Мындан да жалбырактарын таштай албаптыр. Андай жери да бар экен. Бирок мага жаккан жери бою кыска болуп, мынакей мөмө бүчүрлөрү өрчүй алган. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, мына шабдалларда көпчүлүгүндө бизде мына учундан ооруйт. Агарып оорусу көрүнүп турат эле. Бул жерде андай оору жок экен. Мен ушуну байкадым. Мына ушундай. Тынч аман болуңуздар. Сиздер менен Багасур Кыргызстан каналы болду.